Assalamu alaikum dostlar. Biz hazır Bişkek şаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы филармонияга келип атабыз. Ушул жакта буйрус азыр Топ Спорт KG сайтынан версиясы боюнча жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты Sport Awards 2021 иш-чарасы өтөт. Ушул жөнүндө кененирээк маалымат беребиз буюрса. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 094 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Assalamu alaikum dostlar, дагы жолу биздин канал менен болуңуздар. Азыр биздин сулуу анан эң күчтүү балбан кыздарыбыздан интервью алабыз. Менин жанымда Сезим турат. Кол кандай? Кудайга шүгүр, жакшы. Жакында эле ошол Новосибирде, Россиядан операция жасап келдиңиз. Кандай өттү? Жакшыбы? Операция аябай жакшы өттү. Операциядан кийин Кудайга шүгүр көп кыйналган жокмун. Негизи азыр демек дарыланып жатасыз, Спортко негизинен кайсы убакытта кайтышыңыз мүмкүн? Качан күтөбүз? Спортко Кудай буйруса 2 айдан кийин жайдан колумду чоюп иштеп баштасам болот. 3-4 айдан кийин Кудай буйруса ковёрго чыгып тренировканы баштайм. Азыр Мээрим Жуманазарова эжеңизди көрбөй турам. Ал Россияга учуп жатат окшойт, чамамда. Ооба, бүгүн Кудай буйруса учуп кетет, ошон үчүн келе алган жок. Мынакей эң мыкты спортчу айымга Мээрим Айсулуу Айпери атаанын ашып жатат. Сиздин пикириңизде ким утат бүгүн? Айсулуу эже утат болуш керек, Айсулуу эже татыктуу деп ойлойм. Хотя Мээримге көрмандык кыласыз. Ооба, эжем болгондон кийин. Все, ийгилик. Буюрса Азия чемпионатынан күтүп калабыз, Кудай буйруса. Чоңдор арасында. Ооба. Все. Рахмат сизге. Азыр эми Кальмира Билимбек кызынан дагы мүмкүнбү? 1 мүнөт, интервью алып коелу. Кальмира өткөн сезондо, өткөн жылы тагыраагы жаштар арасында дүйнө чемпионатынан 2-орун, күмүш оюндарын утуп алды. Андан сырткары бул спортчу кызыбыз дагы азыр менимче мыктыларга атсалышса болмок. Бирок баягы мындан да улуулар катышып жаткан үчүн Кальмира жол бошотуп тур. Сезимдериңиз кандай? Бүгүнкү кече кандай уюштурулуптур? Сезимдерим аябай жакшы. Кечени эми башталып жатат. Этегинде сурооңузга жооп берейин. Жакшы. Негизинен эле мына Сезим азыр дарыланып жатыптыр. Сен да кандай? Жаңылбасам ат минип эле жакшы эле жүрөсүң. Машыгуулар кандай өтүп жатат? Айылдасыңбы, шаардасыңбы деген? Мен ошол чемпионат мира аренасында мен да травма алгам. Тиземен азыркы учурда ошону дарылап жатам. Айылга барып восстановление болуп, атам айткандай акталанын тамагын жеп, иммунитетти көтөрүп келип, бул жакта азыр дарыланып жатам. Буюрса лечение бүтсө эле тренировканы баштайбыз. Жакшы. Эми азыр 3 талапкер бар. Айсулуу, Мээрим, Айпер, жылдын эң мыкты спортчу айымына. Сенин пикириңде ким утушу мүмкүн? Менин пикиримде мага үчөө тең бирдей. Үчөө тең аябай күчтүү айымдар. Үчөөнү 3 башка жакка койсом, мен үчөөнү тең голос бермейм. Бир жакка окуй турайм, күчтүүсү утсун. Эл тараза. Кийинки жылдын аягында сени ушул жерде көрөбүзбү? Ушул жерде баягы жыл мыктыларын аныктоо салтанатында. Кудайым буйруса көрөсүздөр. Ошол нерсеге жеткирсин. Рахмат. Кальмира, ийгилик болсун. Буюрса жакшы жеңиштерден күтөбүз, Достор, канал менен бир болуңуздар. Буюрса баары жакшы болот. 2021 Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Мыкты спортчу айым Мээрим Жуманазарова. Слушай, как вообще зал, это волнение. Азамат Мырза, ең жаш министр, ең красавчик. Айсулуу Тыныбекова.
мекендештер, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, кыздарыбыздын үчөө тең жеңишке татыктуу. Биз кыздарыбызды бөлө албайбыз дегени менен Айсулуу Тыныбекова кыздарыбыздын улуусу татыктуу болду. Жеңиш менен куттуктап коюш керек. Ал эми кыздарыбыз ушул ийгиликтүү кыздарыбыз ошо 21-жылды ийгиликтүү аяктагандан кийин чет жакаларда дем алып, өзүнө калтыруу процесстерин жүргүзүп жатышат. Кудай буйрса 10 декабрдан кийин кайра машыгууларды башташат. Ошол убакыттан пайдаланып, ошол спортчуларыбыздын атынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Спасибо большое.